Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi. Amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Урматтуу bir туугандар, биз араб тили сабактары улантабыз. Китептин аты Дуруsul Lugatil Arabiyyati li ghayril natiqina biha. Араб тили сабактары ал тил менен сүйлөгөн адамдар үчүн деген Шейх Фа Абдурахим жазган китеп. Ошол китептин 17-ci сабагына келип жеткенбиз. Мынакей Ад-Дарсу Ас-Саби'a Ашара 17-ci сабак. Бул 17-ci сабакта эмне жөнүндө болот? 17-ci сабакта 13 сүйлөм берилген. Ошол сүйлөмдөрдө баягы биз өткөн сабакта өткөнүбүздөй эле акылсыз көптүк түрлөрдү сүйлөмдүн ичинде кандай болот? Азыр ошолорго кайрылып өтөт да. Аз мына барактан биринчи окуп көрсөк. Бисмилла. Мынакей аль-жумлатул исмияту. Ысымдык сүйлөм. Түшүндүрүп айтканда ысым менен башталуучу сүйлөм. Араб тилинде сүйлөм эки түрлүү туугандар. Аль-жумлатул исмия жана аль-жумлатул фи'лия эки түрлүү. Эгер сүйлөм ысым менен башталса, аль-жумлатул исмия болот. Эгер фейл менен башталса, анда ал сүйлөм аль-жумлатул фи'лия деп аталат. Азыр ошо акылсыз көптүк түрлөр ушул ысым менен башталуучу сүйлөмдө кандай болот? Негизи туугандар, негизи ысым менен башталуучу сүйлөмдө анын эки түркүгү бар. Мубтада жана хабар. Мубтада жана хабары жок, же болбосо экөөнүн бирөөсү жок болсо, ал сүйлөм деп аталбайт. Анын мааниси жок болуп калат. Мисалы мынакей карап көрүңүздөр. Хабар мубтаданы эки нерседе ээрчийт туугандар. Негизи ушундай эреже бар да. Мисалы караңыздар. Ат-толибу муслимун. Окуучу бала мусулман. Ат-толибату муслиматун. Окуучу кыз мусулман. Биринчи нерсеси бул роддо ээрчийт. Эгер мубтада мужской род болсо, хабарда мужской род болуш керек. Мубтада женский род болсо, хабарда женский род болуш керек. Ал эми экинчи нерсе сан жагынан туугандар. Эгер мубтада бирлик болсо, хабарда бирдик сан болот. Мубтада экилик болсо, хабарда экилик, мубтада көптүк болсо, хабарда көптүк болот. Мынакей карап көрүңүздөр. Ат-толибу муслимун. Окуучу бала мусулман. Бирдик, экөө тең. Ат-толибани муслимани. Эки окуучу бала мусулмандар. Хабарды эки мусулман кылабыз да. Ат-туллабу окуучу балдар муслимуна мусулмандар. Мынакей көрүңүздөр, экөө ыңгай бирине бири ээрчип жатат да. Мисалы мубтада көптүк болсо, хабарында көптүк кылып жатабыз. Ат-толибату муслиматун. Окуучу кыз мусулман. Ат-толибатани. Эки окуучу кыз муслиматани. Мусулмандар. Ат-толибату. Окуучу кыздар муслиматун. Мусулмандар. Мынакей туугандар. Демек, ысым менен башталуучу сүйлөмдө хабар мубтаданы эки нерседе ээрчийт экен. Аз бизге керектүү нерсе туугандар, караңыздар. Эгер акылсыз көптүк түр болсо, ага өткөндөгү эрежебизди колдонобуз. Бирдик женский роддогудай эле хабар алып келебиз. Аль-бабу мафтухун. Эшик ачык. Бирдик санында эрежелерди колдоно беребиз. Ал акылдуу, акылсыз эмес айырмасы жок. Экиликте да айырмасы жок. Көптүк түргө келгенде гана эмне кылабыз? Акылсыз көптүк түрлөргө бирдик женский алып келебиз хабар. Аль-бабу мафтухун. Эшик ачык. Мужской род, бирдик. Экилигин мен жазбай алган экен, экилиги деле бул эрежеде болот. Аль-бабани, эки эшик, мафтухани, ачык. Ал эми көптүк түр жерине келгенде, аль-абуабу, эшиктер. Эми бул жер мафтухуна, же болбосо мафтухатун деп жамдарын алып келбейбиз. Акылсыз көптүк түрбү мафтухатун деп эле бир женскийдей кылабыз. Мурдагы эле эрежебиз түшүндүрүп айтканда туугандар. Аль-китабу жадидун. Китеп жаңы. Китеп мужской род, ошондуктан жадидун дейбиз. Жадидатун деген жерибиз жок, Мужской род. Бирдик. Экилиги дагы аль-китабани жадидани болот. Эки китеп жаңы. Көптүк түрүндө аль-кутубу, китептер, жадидатун деп эле коебуз да. Бирдик женский род. Түшүндүңүздөр деп ойлойм, урматтуу туугандар. Бул жерде негизги түшүндүрүп кыскача айтканда, аль-жумла исмияда хабар мубтаданы эки нерседе ээрчийт. Род жагынан жана сан жагынан.
Бирок эгер муптада акылсыз көптүктөр болсо, анда ага хобарын бирдик женский родко эле алып келебиз. Ушул эле сөз. Азыр китебибизге кайтсак, мынакей ад-дарсу саби ашара 17 сабак. 17 сабакта 13 сүйлөм берилген. Азыр ошол 13 сүйлөмдү окуйбуз. Бисмилла. Биринчи. Абуабул масжиди мафтухатун. Мечиттин эшиктери ачык дейт. Бул жерде абуабу муптада, мафтухатун ачык. Ал абуабу мафтухатун. Эшиктер ачык десек деле болот. Бирок бул жерде айтып жатат, эмненин эшиктери экенин дагы айтып жатат. Абуабул масжиди мудоф илейхи. Абуабу мудоф, ал масжиди мудоф илейхи. Мечиттин эшиктери мафтухатун ачык. Абуабу акылсыз көптүктөр муптада, хобар ошондуктан мафтухатун бирдик эле женский род. Лиман кимдики? Хазихил буюту ал жадидату. Бул жаңы үйлөр кимдики? Мына үйлөрдү көргөзүп жатат дагы, хазихи деп жатат. Көп үйлөр болсо да хаулаи деген жок, себеби ал буют акылсыз көптүктөр. Хазихил буюту, бул үйлөр. Үйлөрдүн сыпатын алып келгенде дагы караңыздар, мына ал жадида. Үйлөрдүн сыпаты да ал буюту сыпатталган зат, ал жадида ошонун сыпаты. Аны дагы акылсыз бирдик женский родко алып келип жатат сыпатын дагы. Ал жадидат деп көптүк кылган жок да. Ал жудут деген жери жок мисалы. Ал буютул жадидату. Бул жаңы үйлөр кимдики? Хия. Мына хия деген сөз менен бул ал буютту максат кылып жатат. Үйлөрдү айтып жатат. Хия, алар лимудири шарикати. Аш-шарика деген компания деп которсок болот экен. Бир топ адамдардан туруп бир ишти алып барган компанияны шарика деп коет. Хия лимудири шарикати, ал компаниянын жетекчисиники, мүдүрүнүкү. Ан-нужуму жамилатун, үчүнчү сүйлөм. Ан-нужуму муптада, жамилатун хобар. Жылдыздар кооз дейт. Биз өткөн сабактарыбызда ан-najmu jamilun, жылдыз кооз деп келгенбиз. Азыр болсо көптүктөрү менен ан-нужуму жамилатун. Ан-нужум акылсыз көптүктөр, ошондуктан жамилатун бирдик женский род. Хазихи дурусу сахлатун. Бул сабактар жеңил, оңой. Бул жерде хазихи муптада, исм ишара муптада, сахлатун хобар. Бул жеңил деген сөз. Бирок ошо бул деген сөзүбүздү аныкташ үчүн алиф лам менен ысым алып келебиз, ал бадал деп аталат. Хазихи дурусу, бул сабактар, сахлатун жеңил. Фил хинди, Индияда, лугатун касиротун. Көп тилдер бар. Лугатун деген тамарбута менен бир эле тил. Лугатун деген тилдер, көп тилдер, 3 жандан көп. Касиротун деген көп. Мына лугатун акылсыз көптүктөр, ошондуктан касиротун деле бир тамарбута кошуп эле бирдик женский род алып келип жатат. Сыпатын алып келген кездечи. Фил хинди лугатун касиротун, Индияда көп тилдер бар. Айна каякта дейт. Ал кутубул жадидату. Жаңы китептер кайда? Ал кутубу ман'ут, сыпатталган зат, ал жадидату наат, сыпат, китептин сыпаты. Кандай китеп? Ал жадидату. Жаңы китептер. Ал жудуду деген жери жок да, себеби ал кутуб акылсыз көптүктөр, ал жадидату деп бирдик женский род менен сыпат алып келип жатат. Хия фил мактабати. Алар фил мактабати, китепканада. Хия деген сөзү менен китептерди айтып жатат. Тилка ас-суруру максуротун. Тилка бул жерде исм ишара муптада, максуротун сынык, хобар. Тиги сынык деген сөз да. Тиги деген сөзүн аныктап ачыктагысы келип жатат. Мына ас-сурурду алып келип жатат. Керебеттер. Тилка ас-суруру, тигил керебеттер, максуротун сынык. Ас-саату, 8-ci сүйлөм. Ас-саату саат, кандай саат? Ал-ябанияту. Япон сааты дейт. Япон сааты не? Рохисотун, арзан дейт. Рохисотун арзан. Ас-саату тамарбута турат, женский род, ошондуктан хобары дагы рохисотун деп тамарбута менен арзан. Эгер мужской болсо, ал-китабу рохисун болот болчу да, мисалы, китеп арзан.
Бул жерде ас-саатул ябанияту япон сааты рахисатун арзан. Хазихил хумуру бул эшектер лил фаллахи дыйкандыкы. Ал хумур же болбосо ал хамир экөө тең эле эшектин көптүк химардын көптүктөрү эшектин. Мындай айтсак дагы түшүнүктүү болот, мындай айтсак деле арабтар түшүнөт. Бул жерде мынакей туугандары эшектерди көргөзүп жатат да, үч жагынан көп. Ошону хазихи деп жатат. Себеби ал акылсыз көптүктүр да. Айна кутубукунна я ахавату. Силердин китептериңер кайда? Эй карындаштар же эжелер дейт. Ахават деген кыз бир тууган. Ким сүйлөп жатканына карайбыз да. Эгер акеси сүйлөп жаткан болсо, анда карындаш болот. Үкөсү сүйлөп жаткан болсо, эжелер болот. Мисалы да. Айна кутубукунна я ахавату. Силердин китептериңер кайда? Эй эжелер, мисалы. Хия фил фасли. Хия дейт алар, китептерди айтып жатат. Фил фасли класста. Бул жерде мугалим сурап жатат го. Адашпасам. Хазихи кутуби. Булар кутуби менин китептерим дейт. Кутуб мудоф, я мудоф илейхи менин китептерим дейт. Мына китептер көргөзүп жатат да, хазихи деп жатат. Ха улаи дебестен. Хазихи кутуби. Булар менин китептерим. Ва тилка жана тигилер кутубу ухти. Карындашымдын китептери. Хазихи бул же болбосо булар макатибут туллаби. Макатиб деген мактабындын көптүктөрү парталар. Макатибут туллаби окуучулардын парталары. Булар окуучулардын парталары. Акыркы сүйлөм фи хаза шари'i бул көчөнүн ичинде, фи деген ичинде, хаза шари'i бул көчө. Фи хаза шари'i бул көчөдө фанадику кабиротун. Чоң мейманканалар бар дейт. Фанадик деген фундукундун көптүктөрү. Фундук мейманкана, фанадик мейманканалар. Кабиротун деген фанадиктин сыпаты, наат. Демек бул көчөдө не дейт? Чоң мейманканалар бар. Мынакей туугандар 13 сүйлөмдү да окуп өттүк. Кийинки беттен баштап тамарину көнүгүүлөр башталат. Ушул 13 сүйлөмдү кайталап окуңуздар. Эгер муптада акылсыз көптүктөр болсо, анда аны хобарын бирдик женский род кылып алып келебиз. Ошол жөнүндө болду. Негизи эле бул сүйлөмдө эле эмес, айтып өткөнбүз, баардык жерде акылсыз көптүктүрлөргө бирдик женский родко мамиле кылгандай эле мамиле кылынат. Ошону жакшылап окуңуздар сүйлөмдөрдү жана андан кийинки көнүгүүлөрдү да иштеңиздер. Кийинки сабакта биргеликте көнүгүүлөрүн текшеребиз. Аз болсо ушул жерден токтойбуз. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.